Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді: "Иттақу даъватал мазлум, фа ин кана кафиран фа иннаху лейса дуна хижаб." Иттақу даъватал мазлум. Укугу тепселген, жапа чеккен мазлумдун дуасынан сактан дейді. Каргыш айтпасын. Мазлумдун дуасынан сактан деген сөз бирөөгө зулум кылба. Сага каргыш айтып койбосун. Ва ин кана кафиран. Эгер сен зулум кылган адам кафир болса да, анын кафирлыгы өзү үчүн. Бирок укугу тепселип мазлум болса, анын дуасын Аллах Таала кабыл кылат. Фа иннаху лейса дуна хижаб. Мазлумдун дуасы менен Аллах Тааланын арасында парда жок дейт. Тосо турган эч тоскун жок. Иттақу даъвал мазлум ваттаиз би халакиз залимин. О зулум кылгандар, бирөөдүн укугун тепсегендер, бирөөдүн көз жашын агызгандар, бирөөдүн дүкөнүн жерин тартып алгандар, өзүңнөн мурдагы өтүп кеткен залымдардан үлгү алгын. Аллах Тааланын китебинде өтө көп мисалдар бар. Ибрахим алейхиссаламга зулум кылгандар эмне болду? Муса пайгамбарга зулум кылган Фираун эмне болду? Өткөн замандагы залымдардан үлгү алгын. Нух пайгамбарга зулум кылгандар эмне болду? Хузайма ибн Сабит радияллаху таала анху пайгамбардан бул хадис жет: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: иттақу даъватал мазлум." Мазлумдун укугу тепселген, жапа чеккен бенденин дуасынан сактангын. Фа иннаха тухмал алал гамам. Анын дуасы булуттардын үстүнө көтөрүлөт. Якулуллах азза ва жал, көтөрүлгөндөн кийин улуу Аллах Таала айтат: "Ва иззати ва жалали." Улуулугума, кудретиме ант ичем, ла ансураннака валау ба'да хин. Эй, укугу тепселген бенде, бир аздан кийин болсо да сага жардам берем дейт. Кечиктирет, унутпайт. Сага мен ла ансураннака, албетте жардам берем дейт. Ошондуктан да арабтардын бир шайыры мындай дейт: "Ла тадлиманна иза ма кунта муктадира, фаззулму таржу уқбаху илан надам." Кудретиң жетип турса, байлыгың, бийлигиң болуп турса, күчүң болуп турса да эч кимге зулум кылбагын, зулумдун арты өкүнүү болот. Танаму айнака вал мазлуму мунтафи яд'у Аллах алейка. Яд'у Аллах алейка Аллах ва айнуллахи лам танам. Сен бирөөгө зулум кылып коюп, бирөөдү ыйлатып коюп уктайсың. Бирөө укугу тепселген бенде уктай албайт. Сага каршы каргыш айтып дуа кылат. Дуаны кабыл кылуучу Алланын көзү уктабайт.